Что за ласточка, ё-моё. Мо киме бул, Комбай. Машина кут болсун, Болсун. Электромобиль. E2 деген. E2. Неме екен мындай айтканда үйдө түшө чыгып бар экен, сайып коюп келсең, таксиге машина экен. Башы салым экен. Чоңураак аялдар билсем алып келем. Бул ё. Сымла. Жуксун бизге дагы. Ё-моё. Муну ручкасы экен, мына тормоз терип туруп, алдыга айлайт экенсиң аны. Тормоз терип туруп, кандай болот? Алдыга арка тартсаң, дыга түштү. Кана. Бисмилла, жуксун деп коюнчу. Рульдар эмне дейт мунун, не? Кудай сакта. Кытайлар иштеп коюптур да буну. Кытайлар иштеп коюптурбу ака? Бул канчага түштү, ошону айтыңызчы. 13700. 13700ге? Арзан эле экен. Караңыздарчы. Ой. Без пробег. Без пробег, 0 пробег. 50 пробег менен келет экен. 2025. 25. Кара. Февраль айында чыккан да ушунда. Муну караңыздарчы, бул скоростун набирать эткенин. 5 секундасына 100 болот экен да. 5 секундасына 100 скоростун набирать этет. Мындай айтканда немеге жакшы экен. Шаар ичинде аялдарга, айымдарга, жанагы неме бензин куйбайм дегендер. Бензин куйбайсың, үйүндө сайып коесуң, жүрө бересиң. Ошо. Туугандар, мындай машинаны алыш керек экен. Караңыздарчы. Кытайлар уже биринчи орун болуп калыптыр да, мындай айтканда. Буну сатуу боюнча дүйнөлүк рынокто биринчиге чыгышты. Тесладан деле күчтүүрөөк экен, немеси деле. Эми бул жерде мактап алыштырсың, мага го баары бир. Негизинен жакшы экен. Жакшы экен. Туугандар, бизге ham насип этсин эми. Айтыңыздар, бир нерсе деңиздер эми. Жаз Матиздин ордуна хит болуп аткан машина экен да. Мындай айтканда, мына коюп отуруп иштешиң керек жок, только капутун иштейт экен багы. Всё, Ашекас, туугандар, бизге ham насип этсинчи ушундай машина, электромобиль. Парковка кылып коесузбу? Өзү ручной тартып алып келе беребиз да бизче. Өчүрүп коюш керек эле. Мен эсиме чыгып калды. Мына парковка болот. Бассыз болду. Бул неменики болот, бул ручной болот. Ручной, туугандар, мына сыртынан чыгып көрөйлүк, Кана мерде ачылат, Бисмилла. Негизиненчи бул машина серви экен да. По кузову жана серви деп коет го. Кудум ушундай экен. Вообще класс экен туугандар. Караңыздарчы, мына турушу деле, кузову деле, аркасы деле кенен. Анан таксопарк экипажга регистрация кылсаңыздар болот экен. Туугандар, бул машинаны сөзсүз алыш керек. Айыл жергесине дагы, шаар жергесине дагы өтө экономичный экен. Алганыңызга канча болуп калды? Где-то 4-5 күн болуп калды. Бирок Яндексте күнүнө 4000. Күнүнө 4000 чиста. Бензин 2000 бензин келсе, 2000 таза калган болсо, эгер жаз болсо, мында 4000 өзүнө калат да, ошо. Чиста чөнтөккө калат, Мо дискаларын караңыздарчы, кенендигин караңыздарчы туугандар. Мен кечинде тартып атам жанагындай. Жакшы көрүнбөй калсын мүмкүн, бирок күндүзү вообще кондер полный иштейт. Вообще класс экен. Айына канча келишин билбейм, бирок үйдө эле сайып атам, айына канча келет, может көбөйөт ошондой. Жакшы туугандар, караңыздар, могу ичинде жанагы Баха автосалон айтмакчы, полный фарш деп коёбу эле, караңыздарчы мына. Ичинде шумкасы вообще класс. Бул жерде немелер бар экен. Ошол жерде звуктар көтөрүлөт экен, ошол жерден. Бул жерде спорт, эко, нормал деген режимдер бар экен. Полностью. Ошол сыяктуу наркы жактарында экран Месса, караңыздарчы. Биягы өзүнчө телевизор, Муну бассаңар, секейин өзү тыңдайт. Ой, ё-моё, бул не деген технология да? Бул Тесланыкындай болуп калды. Эми калсаңыз бул жагынан башасыңар, калсаңыздар бул жагынан башасыңар. Жерде прибор бар. Вообще класс, туугандар, караңыздарчы, бул жөнөкөй чыныгы дыйканга керектелүүчү машина экен да, Палага минсе болот, өтө талага сонун машина да. Талага сонун,
Дыйкандар үчүн, таксиге да. Именно чем жазга караганда, жаз деле миллион болот. Бул алып алсаң машина короче. Мощный, Всё. Туугандар, эртең күндүз ушул боюнча тест драйв кылабыз. Кааласаңыздар, комментарийге жазыңыздар. Кандай машина болду экен? Кызыккандар болсо комментарийге ой пикирди сөзсүз жазыңыздар. Костюмдун кийесиңер дагы андан кийин эко не деп коет эле. Короче, комфорт плюс кылып иштей берет экенсиңер да. Караңыздар. Красавчик экен. Молодцы.